Ассаламу алейкум жалпыңыздарга 3 теманы бир айтып бермекчимин. Ич катуу, ашча салмактуулук жана сенна чөбү. Булар бири-бири менен тыгыз байланышкан. Жакында пайгамбарыбыздын медицинасы деген китепти окуп калдым. Анда табигый казыктардын пайдалуу касиеттери тууралуу айтылган, ошо катары сенна чөбү тууралуу дагы маалымат бар. Анан дагы бул чөп тууралуу студент убакта дагы терапия сабагынан окуганбыз. Ич каткан убакта ушул чөптөн колдонсок болот. Дарыканада сатылат. Ушул эле чөп тууралуу молекула деген дарыдан дагы көрүп калдым. Курамында ушул сенна американская деген чөп бар экен. Албетте бул пайдалуу азык керектүү учурда керегинче колдонулса. Өйдө айткандай, негизги максаты ушул ичти келтирип берүү. Андан сырткары өттү келтирүүчү дагы касиетке ээ. Колдонсок болот, бирок нормадан ашчасы зыян. Кантип биздин организмибиз өзүн өзү көзөмөлдөөчү касиетке ээ. Зарыл учурда ал бизге сигнал берип, эмне кылышыбыз керек экенин айтып турат. Мисалы, ич катуу көйгөйүнө токтоло турган болсок, ал көп кырдуу өтө көп себептерден улам болушу мүмкүн. Эң негизгиси бул өтүбүз ооругандан улам ушул көйгөйгө туш болобуз. Анткени ошол каловый массаны контролдоп түзө турган негизги органыбыз ушул өт болуп эсептелинет. Эгерде биз ич катуу көйгөйүнөн арылгыбыз келсе, биринчи кезекте өтүбүздү дарылашыбыз керек. Ал эми ушул ич катуу көйгөйүн чечүү үчүн жана дагы арыктоо максатында ушул сенна чөбүн иче турган болсок, бул тескери натыйжа алып келет. Кандайча? Терс жактарын айта кетейин. Биринчи кезекте бул бизде минералдар, витаминдер көпчүлүгү чоң ичегиде сиңет. Эгерде биз ушул чөптү ашыкча колдоно турган болсок, ошол пайдалуу нерселер сыртка чыгып кетет. Анан организмибиз сөзсүз түрдө алсырайт. Анткени витаминдер дагы, микроэлементтер дагы биз үчүн өтө керектүү. Дайыма болуп туруш керек бизде. Андан дагы жаман жери көп убакыт бою муну колдонуп жүрүү табигый түрдө бошонуу мүмкүнчүлүгүнөн бизди ажыратып коюшу мүмкүн. Ошондуктан муну максаттуу түрдө колдонойлу. Аз гана колдонойлу, керектүү гана учурда. Анын ордуна биринчи кезекте организмдин табигый мүмкүнчүлүгүн калыбына келтиргени аракет кылайлы. Ашча салмактуулук тууралуу дагы айта кетейин. Ашча салмактуулуктан арылуу үчүн ар кандай дары-дармектерди колдонуу бул эң туура эмес кадам. Бир жагынан акчаңыз кетсе, экинчи жагынан өйдө айткандай ден соолукка дагы залакасын тийгизип коесуз. Анын ордуна туура тамактанып, иммунитетиңизди көтөрүп, көнүгүүлөрдү жасап, ушул көйгөйдү чечсеңиз болот. Көнүгүүлөр албетте арыктоо үчүн жасалбайт, бирок ушул нерсеге дагы салым кошот. Негизи кесибим эндокринолог болгондугу үчүн бул диетологияга дагы жакын, экөө бири-бирине айкалышып турат. Андыктан ушул максатта дагы иш алып баратам. Анан арыктоо үчүн группа түзүп, биринчи айы акырына чыгып калды. Буюрса 10 килограммга чейин арыктагандар дагы бар, 3 килограммдан баштап. Негизи мен адамдарды ушул максатта арыктатканда арыктатууну биринчи максат койбойм. Ар дайым иммунитетти көтөрүү, ден соолукту жакшылоо, өнөкөт оорулардан бир топ жеңилдөө максатын алга сүрөп, туура тамактанууну, табигый азыктарды кантип колдонууну, кыскасы ден соолук үчүн эмне жакшы болсо, ошонун баарын берген аракет кылам. Бирок салмак дагы сөзсүз түрдө түшөт. Жакшы натыйжалар менен көпчүлүк айымдар кубанып атышат. Анан өзүмө болгон ишеним артып калды. Дагы да ушул курсту улантайын деп чечтим. Эгер каалоочулар болсо, ушул нерсеге табигый жол менен, ашча салмактан арылууга табигый жол менен жеткиси келгендер болсо, WhatsApp номериме кайрылсаңыздар болот. Комментарийлерде менин номерим дайыма жазылуу боюнча турат.